Саламатсыздарбы? Жалпы биздин Москва шаарындагы мекендештерибиз, туугандарыбыз бул менин экинчи жолу концертим болуп калды окшойт. Жаңы кавер ырдап баштаган кезде 2 жыл мурун чай концерт кылып кичинекей концерт өткөргөн болчубуз. Жалпысынан Бишкекте ошто кандай концерт болсо ошондой концерт болот. Бирок жакында эле кичине бир-эки ырларыбыз жакшы тарап атат, хит болуп атат. Бираз ошол ырларды дагы кошобуз. Болушунча жан дүйнөбүз менен ырдаган аракет кылабыз. Толкундан булар аябай болуп атат. Но мы справимся. Сон өтөт. Сон. Бир жагы мен Кызыл Жар айыл өкмөтүнөн болгон үчүн бул кызыбыз Нурайка менин соседим. Мен фанатымын. Концерт өтө укмуш, аябай сонун деңгээлде өттү. Бизге жакты. Анча стресстер күлүп, эз алып, жыргап кетип баратабыз эми. Бүгүнкү Москвада болуп өткөн Нурай Макылбекованын концерти мен үчүн аябай чоң маанай, анын талантына, ийгилигине кубанып, гүлдөп, ырдап, конкурстарга катышып, аябай кубанычтамын. Молодцы, все получили, достаточно болду. Жаңы жылдын алдында уюштурулган бул майрамдык концерт өтө сонун деңгээлде өттү деп ойлойм. Келген коноктордун баарысынын маанайлары өтө сонун болду. Баарысы ойноп күлүп, живой музыка менен жакшы көңүл ачышып, чер жазышып кетишти деп ойлойм. Москва шаарында аксы билимдүү коому бар. Ошонун как төрагасы катары ыраазычылык катты тапшырып кеттик азыр. Концерт аябай жогорку деңгээлде болду. Мен күткөн ырлары болду. Жалгызымсың, аял затына арналган ырлары, апакем, ушул ырларды аябай сонун. Нурай Макылбекова карындашыбызды бир чоң концертин бергенге жетиштик бүгүн. Жакшы болду. Кыргызстандыктарга ыраазычылык. Өзүбүздүн талантты колдоп келип берген үчүн. Буйруса бир Норуз майрамына карата бир Орто Азиянын Ташкенттен, Өзбекстандан, Казакстандан, Кыргызстандан бириктирип, мега жылдыздарды чакырып өзүздүклөрдү бир чоң деңгээлде Крок Сити холлдо концерт беребиз деген оюбуз бар. Сизге чоң рахмат. Москва шаарынан Кыргызстанга сизге чоң рахмат.